Ош шаары өлкөдөгү эң кооз жана таза шаар болушу маанилүү. Мындан улам каланы көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери үзгүлтүккө учураган жок. Өзгөчө каланын так ортосунда жайгашкан Токтогул паркы көркүнө келип турган мезгиле. Шаар тургундарынын эс алуусу үчүн мүмкүнчүлүк жетишинче шарттар каралууда. Жаңы гана реконструкциядан өткөн сейилбакка атайын долбоордун алкагында 4 миллион сомдон ашуун каражатка балдар жана чоңдор үчүн спорттук аянтчалар курулду. Ошондой эле шаардын аймагындагы скверлер жана аллеяларды көрктөндүрүү иштери уланууда. Бунун бардыгы финансылык маселеси ошо Түркиянын ТИКА уюму тарабынан каржыланды. Буга чейин ошо проект жазылып, ошо мэриянын келүүсү менен, элчиликтин келүүсү менен ушул иш толугу менен ишке ашты. Азыр эми буюрса мына карантин бүткөндөн кийин баягы жакшы заман келип калат. Болсо жакын арада ошондо жалпы элге багындай ачылуу азем болот. Бардыгы бекер. Бул жерде бардык жаш балдарга шарт түзүлгөн, бардык горкалар бар, качелялар бар, лошадкалар бар, каруселдер бар. Бунун бардыгы ошол шаардыктар үчүн, шаардын коноктор үчүн ошол бекер пайдаланууга берилип атат. Салия Мамазаирова жашылдандыруу комбинатында катардагы кызматкер. Карантин убагында дагы гүлөгөнү токтоткон эмес. Санитардык талаптарды сактоо менен жумушун аткарып келе жатат. Учурда шаардын борбордук аянтына улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата бегония гүлүнөн 75 жылды чагылдырган аянтты гүл менен кооздоду. Зелен козо иштеп жатам. Орозонун күнүнө карабай ушу шаардын тазалыгы үчүн иштеп жатабыз. Бегония гүл эгип жатабыз, ушу 75 жылдыкка карата 75 жыл деп жазып атабыз. Ушу гүл менен. Ош шаарында жалпысынан 40 миңден ашуун бактарак бар. Алардын 8 миңге чукулун актоо иштери жүрүүдө. Быйылкы жылы 800 түп ийне, 1500 түп жазы жалбырактуу жана 80 миң түп бадал көчөттөрү олтургузулган. Чарба комбинаттын кызматкерлери шаарга гүл эгип, бактарактарды бутоодон тышкары ирригациялык арыктарды жана суу өтмөктөрдү тазалоону да жүргүзөт. Шаарга гүлдөрдү эгип бүтүп, эми бүгүн мынантип дарактарды, жолдун боюндагы дарактарды актоо иштери башталды. Буга ошол ар бир бригададан адамдарды бөлүштүрүп, биринчиден биз борбордук көчөлөрдүн бойлорун актап чыгабыз, андан кийин ичкерки көчөлөргө өтөбүз. Биздин кызматкерлер баары маскалар менен камсыз болушкан, интервалдарды сактап, аралыктарды сактап, өз жумуштарын аткарып атат. Экологтордун айтымында карантин мезгили башталгандан бери шаардагы кыймыл чектелип, экологиядагы тазалык дагы жакшырды. Каланын экологиясын калыбына келтирүү максатында бир катар долбоорлор иштеп жатат. Агуулай бак-дарактардын көчөттөрүн эгүү баштагы жылдарга салыштырмалуу бир кыйла көбөйгөн. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар.